Эгерде анандыраак келебизсе күтпөйлү анда. Бул анандыраак келем дегенде кандай? Мен кечөнү şu министрлер кабинети деп төрагасы дебестен элге түшүнүктүү болсун деп премьер министр деп айттым. Мына эл айтып атат бүгүнкү кабинет министрлер дегени бул кабинеттен чыкпаган министрлер деп атат. Эгерде бүгүнкү күндө элдин суроосуна, элдин талабын жооп бере албаса аны бул жерге, анда эмнеге иштеп атат премьер министр? Келсин ушул жерге. Эгер элден корксо, элден качса, мына бүгүнкү күндө азык түлүк кымбаттап атат. Суу жок. Кечөөнү барып кетти, өзүн пиар кылып кетти, болду. Gelsin mi Premier Minister anda? Urmat Töraga, men uşunu soranam. Premier Minister uşul жерге gelsin. Berge gelgen vitsesi ne жооп берет? Эгер суун түшүнбөсө, эчтекени билбесе, gelsin Premier Minister. Туура министрлер келиптир. Бирок Премьер министр өзү келип, өз пикирин, өз жумушун айтып бериш керек. Кымбатчылык болуп атат. Күндөн күнгө продукттар кымбаттап атат. Суу маселеси башка. Кандай антикризистик мераларды кабыл алабыз? Эмне кылабыз? Бизге айтып койсун да, биз эл өкүлүбүз да. Бизге эл кайрылып атат. Анан кече атайын айтканбыз бир күн мурун. Эгерде биз бир күн мурун айтпай эле жөн эле бүгүн келе кал дегенде башка маселе эле. Бир күн мурун атайын айтып аткандан кийин бизди сыйлабаганы да келип ол жерге өзү келип айтып койсун, өзү айтып берсин элдин астында. Эл күтүп атат. Рахмат. Талант Турдумаш, мен да коллегаларга кошулам да. Марипов өзү келсин. Эмчиликке каршы конституция боюнча бизде жооп берчү киши өкмөт эмес, бирок ал келсин. Мына куракчылык, баалар өсүп атат, доход өспөй жатат. Чоң проблемалар, бул социалдык, экономикалык проблемаларды алып келип атат да. Кризис бүт жерде. Же мээбизде кризис болуп атабы, же түшүнбөй жатам да. Ошондуктан өзү келип бул жерде айтып берсин. Антикризисный кадамдар кандай болот? Кандай жашайбыз? Кандай элди биз ушундай экономикалык кризистен чыгарабыз? Ушуну өзү эле айтып берсин бул жерде. Рахмат, урматтуу төрага. Мен да жогорудагы коллегаларыма кошулам. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр карасаңыздар, элибизде абдан оорчун болуп атты. Жөн эле мындай айтсак, бизде азыркы күндө азык түлүктүн баасы асман чапчып калды. Жер жемиштер бүт бардыгы. Жада калса, биздин жеке ишкерлердин дагы кээ бир строй материалдары дагы өтө чоккуга жетти. Бул нерсе бүт элибизге кыйынчылык алып келип атат. Ошону бир өкмөттүн карай турган бир программасы болсо келип айтып берсин бизге. Биз дагы ошону талап кылабыз, келсин. Ушул жерде айтып берсин, кандай программалары бар. Биз дагы ошону элге туура түшүндүрөлү. Эл бизге кайрылып жатат. Күндөн күнгө азык түлүктүн баасы өсүү бул өтө ойлоно турган нерсе болуп атат. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу депутаттар, биз кече күнү бардыгыбыз добуш менен кабыл алганбыз. Бүгүн министрлер кабинетинин башчысы келет деп. Биз ошон үчүн өкмөт башчы, премьер министр деп кайрылбашыбыз керек да. Булар дагы эле асманда өзүнүн премьер министр элестетип жүрүшөт. Буларды премьер министр десек, тегерегине охраналарды ороп алып, ГАИнин коштоосу менен дагы эле жүрүшөт. Бул туура эмес. Эл өкүлдөрү чакырдуу келип, бул жерге отчетун бериш керек. Биз бүгүн мына пандемия күчөп атат. Жаш балдардын оорусу күчөп атат. Биз Минздравды чогуу көргүбүз келди эле бул жердечи. Ошон үчүн менин сунушум, урматтуу төрага. Азыр кече 6 болуп калып, эсептөө палатасынын отчетун албай кетип калдык эле. Азыр эсептөө палатасы келип улантсын, эсептөө палатасынын отчетун алайлы. Ага чейин баягы биздин эрке балабыз каерде жүрсө келип бул жерде отчетун берсин. Мен министрлер кабинетинин келишини мен дагы талап кылам. Отчет берелек. Элде кымбатчылык, элдин талабы күч. Биз Facebook'tan реклама кылган менен, Facebook'tan пиар кылган менен иш болбойт. Мына барып суу боюнча маселени пиар кылды, эч нерсе чечилген жок. Айыл чарба министрлигинде толгон токой проблема. Аны айтсаң азыр тактайм, анан кат жүзүндө жооп берем дешет. Биз так өзүнөн министрлер кабинетинин өзүнөн сурап, биз баа беришибиз керек бүгүн. Мен дагы мына коллегаларым айтканына кошулам. Бизге Улукбек Марипов келиш керек. Бул жерде биз мына кабинетте деле министрлер
менен жолугуп бош жерде сүйлөшүп атабыз. А бирок эчтеме чечилбей атпайбы? Марипов келип, мына жерде Казакстан менен Кыргызстандан кандай келишимдер болгон? Ошолорду элге ачык айтып берсин да. Түшүндүрүп берсин. Биз канча киловатт аяктан энергия алып атабыз, канча көп суу берип атабыз биз Казакстанга. Ушу келишимдерди ачык берсин, айтып берсин. Элге ачык маалымат болсун. Азыр аябай дыйкандар бул жерде биз мына госпондунун жерлерин арендага алышкан 25 миңден 45 миңге чейин. Ушуларды ким төлөйт деп атат? Эгиндерибиз курап баратат дейт. Келсин, биз чакырганбыз. Марипов өзү келсин.